Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгар мукту өкүлү Жаныбек Жалалов Сүлүктүш шаарында иш сапар менен болду. Өкүл шаарды таза суу менен камсыз кылуу максатында ишке ашып жаткан таза суу долбоорунун курулуш иштери менен таанышты. Учурда Дүйнөлүк банк тарабынан 220 миллион сомдук долбоордун биринчи этабы аяктап, экинчи этабы башталганы турат. Ошондой эле республикалык бюджеттин жана түрткү берүүчү гранттын эсебинен асфальт болгон шаардагы ички 4 көчөнүн курулушун көрүп чыкты. Быйылкы жылы шаарда жалпы 13 миллион 600 миң сомго 2 километр 540 метр жолго асфальт басылган. Андан соң ыйгар мукту өкүл капиталдык оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жаткан үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан кабар алып, пандемия шартында иштеп жаткан дарыгерлер менен саламаттык сактоо тармагында түзүлгөн шарттар боюнча баарлашты. Аны менен катар шаардагы оңдоп түзөөдө өтүп жаткан Баластан балдар бакчасынан жана айыл чарба продукциясынын өндүрүү жаатында иш алып барган Нур жоопкерчилиги чектелген коомдун ишмердүүлүгүн да көрүп чыкты. Ыйгар мукту өкүл иш сапарынын алкагында шаар жетекчилиги жана Сүлүктүш шаардык мэриясынын аппаратынын кызматкерлери менен жолугуп, шаарды өнүктүрүү жаатында аткарылып жаткан иш-аракеттер талкууланды. Өкүл өз сөзүндө облус эли көмүр, отун менен камсыз болууда. Сүлүктүш шаарынын көмүр кендерине ишеним артаарын белгилеп, жергиликтүү бийлик калктын көмүргө болгон муктаждыгына зор жоопкерчилик менен мамиле жасап, көмүр баасын туруктуу сактоо керектигин айтты. Белгилей кетсек, Сүлүктүш шаарынын көмүр кендери 9 айдын жыйынтыгы менен 184 миң тонна көмүр өндүрүп, планды 102% аткарышкан. Улкан Дүйшүева, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиасы.